Кургак жөтөлдөн кутултуучу кийик от. Кургак жөтөлдөн дары чөптөрүн жардам менен сакайгандар кийик отун кайнатып буусуна бууланууну сунушташат. Канча көп ингаляция жасалса пайдасы ошончолук жакшы. Кийик оту дары чөбүн дарыканаларда тимьян деп сатылат. Кургатылган кийик отунун тундурмасын дагы ичүү керек. Кийик оту сабагы жерге төшөлүп, кээде жантыгынан өскөн чала бадалча. Жалбырагы тушташ жайгашкан, жээги тегиз түрдүү формада, майда 1–1,5 см. Гүлдөрү шарсымал топ гүлдү түзүп, сабагынын учунда жайгашкан. Желекчелери көгүш, мала кызыл, агыш, кээде көк түстө. 300дөй түрү бүткүл Евразияда, Түндүк Америкада, Канар аралдарында, Гренландияга чейин таралган. Кыргызстанда 8 түрү бөксө жана бийик тоолордо, боздоңдо, суу булак суусунда, бадал арасында, аска тоо жаракасында шагылдуу бетте өсөт. Кийик отун кээ бир түрүндө эфир майы, тимол, карвалол бар. Медицинада, парфюмерияда жана тамак аш өнөр жайында колдонулат. Ошондуктан кээ бир өлкөдө кадимки кийик от атайын өстүрүлөт. Кыргыз эли эзелтеден эле сасык тумоо үчүн ичеги карын ооруларын дарылоодо кайнатып ширесин ичишкен. Кийик отун боюнда бар аялдар көп колдонбой турганы жакшы.